Менен өттү, калп айткан болобу. Садырдын колдоочулары көп экен. Силер азыр от менен ойноп атабыз. Бир тырнактай ширеңке килтеген токойду өрттөп коет. Биз азыр туура эмес сөзүбүз менен элибизди азыр кайра бир нерсеге түртсөк чатак болот. Эми азыр айтып атат, автобус менен кетириптир элдер. Керек болсо автобус менен алып келет кайра. Эл азыр алданганын билсе чатак чыгат. Президент жыргаганынан арыз жазып кетейин деген. Жыргаганынан эмес, түшүнгүлөчү. Он понял, милицияны алы жетпесин элге. Экинчиден, армия келсе, армиянын курал жарагын эл тартып алып эртең анда бу жерде полевой командирлер болуп, дагы гражданский согуш чыгат. Анын баарын көрдү президент. Айласы кеткенинен айланайын. Тынччылык эле болсо мен жазып берип кетейин деп атат. Эми ошол эрекени ырып атып, күндө бирөө чыгып алып, тим эле, ошол күнү кайда эле ошолор. Эми келип алып, туура эмес, муну мынча керек, анан тигинчи керек деп. Мен президент менен жолукмак түгүл, сүйлөшүп көргөн жан эмесмин. Эртеден бери кайра айтып атасың, мен президент менен мынча сүйлөштүм, тигинчи сүйлөштүм. Президент мен айтып берейин, ушул жанагы көтөрүлүш деп коебуз, эмне болду? Бул деген шайлоого эч кандай байланышы жок тууганда. Шайлоо это повод. Буга чейин эле эл уже даяр болуп калган. Пандемия көрсөттү. Андан тышкары келген акчалардын дайыны жок. Бул көрсөттү. 3 жылдан бери эч кандай жазалбаган иш үчүн бул эл эчак эле даяр болуп калган. Түшүнгүлө? Ал жанагы шайлоонун жыйынтыгы туура эмес деп бул повод гана болду. Ошондуктан биз элге кулак салалык. Эл менен бир бололук. Элди алдай албайбыз. Түшүнгүлөчү?